Кийинки сөз өкмөттүн өкүлү Эсеналиев Максат Гүлчөрөөчүгө берилет. Урматтуу төрага, урматтуу судьялар. Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 15-беренесинин 3-бөлүгүнүн 3-абзацы жана 17-беренесинин 2-бөлүгү, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 5-беренесинин 1-бөлүгүнө, 16-беренесинин 2-бөлүгүнүн 2-абзацына, 52-беренесинин 4-бөлүгүнө карама каршы келет жана конституциялык эмес деп табуу жөнүндө Жаран Жорокуловдун өтүнүчү боюнча төмөндөгүлөрдү билдиребиз. Жогоруда аталган жаран судьянын кызмат ордун ээлөөгө биринчи жолу талапкер болгон жана судьялык иш стажы жок адамдарга, ошондой эле судьялык иш стажы бар адамдарга мында алардын конкурска катышууга берген арызы менен адамды судьянын кызмат ордунан бошотуунун же болбосо судьянын ыйгарым укуктарын токтотуу ортосундагы тыныгуунун мөөнөтү 10 жылдан ашса, кошумча талап белгилениши каралган Кыргыз Республикасынын Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 15 жана 17-беренесинин ченемдери талашылууда. Кошумча талапкерлерди окутуунун натыйжалары боюнча берилүүчү сертификаттын болушунда көрүнүүдө. Өтүнүчтү иликтеп жана талдап чыгып, төмөндөгүлөрдү белгилейбиз. Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 15-беренесине ылайык Жогорку соттун Конституциялык палатасынын судьясынын кызмат ордун ээлөөгө биринчи жолу талапкер болгон жана судьялык иш стажы жок адамдарга, ошондой эле судьялык иш стажы бар адамдарга мында алардын конкурска катышууга берген арызы менен адамдын судьянын кызмат ордунан бошотуунун же болбосо судьянын ыйгарым укуктарын токтотуунун ортосундагы тыныгуунун мөөнөтү 10 жылдан ашса, төмөнкүдөй кошумча талаптар белгиленет. Ал талапкерлерди окутуунун натыйжалары боюнча берилүүчү сертификаттын болушу. Ушуга байланыштуу өз кезегинде аталган мыйзамдын 17-беренесинде жергиликтүү соттун судьясынын кызматын ээлөөгө биринчи жолу талапкер болгон жана судьялык иш стаждары жок адамдарга, ошондой эле судьялык иш стаждары бар адамдарга, ошол эле убакта алардын конкурска катышууга арыз бергендиги менен судьялык кызматтын бошотулган же судьялык ыйгарым укугу токтотулган мөөнөтүнүн ортосундагы тыныгуу 10 жылдан ашса, анда төмөндөгүдөй кошумча талаптар белгиленген. Квалификациялык экзамендин берүүнүн натыйжалары боюнча берилүүчү сертификаттын болушу. Экзамен талапкерлердин окуусунун жыйынтыктары боюнча тапшырылат. Сертификат 3 жыл бою жарактуу. Окутуунун программасы, экзаменди алуу боюнча комиссиянын курамы, ошондой эле аны берүүнүн тартиби судьялардын кеңеши тарабынан белгиленет. Ушуга байланыштуу, урматтуу судьялар, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 94-беренесинин 9-бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу конституциялык мыйзам менен аныкталат. Анда судьялардын кызмат ордуна талапкерлерге кошумча талаптар жана Жогорку соттун Конституциялык палатасынын жана жергиликтүү соттун судьяларына белгилүү бир чектөөлөр белгилениши мүмкүн деп каралган. Ушуга байланыштуу, урматтуу судьялар, бул жоболорду биз Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жогоруда белгиленген беренелерине карама каршы келбейт деп эсептесек болот. Бирок өтүнүч ээсинин өтүнүч катында өлкөбүздүн алыскы региондорунан судьялардын кызмат орундарына талапкерлердин Бишкек шаарында окуу мезгили ичинде жашоо үчүн керектелген болжолдуу чыгымдары көрсөтүлүп, окутуу негизи иш ордунан ажыратуу менен айлык акысы сакталбастан жүргүзүлөт. Бул талапкерлер үчүн начарлатуу абалды түзөт деп ойлойбуз. Ошого байланыштуу мыйзамдык деңгээлде же мыйзамдарда судьянын
кызмат ордуна талапкерлерди окутуунун, анын талапкерлер үчүн жеткиликтүү эске алуу менен анын аныкталуу бир уюштуруучу механизмдерин жана процесстерин жок экендигин белгилеп, ушул багыттарда иш алып баруу зарыл экендигин белгилейбиз. Себеби Конституциянын 52 беренесинин 4 пунктуна ылайык жарандарга мамлекеттик кызматка жана муниципалдык кызматка кирүүгө, кызмат ордунан көтөрүлүүгө бирдей укуктар жана бирдей мүмкүнчүлүктөр берилген деп белгилегим келет. Рахмат. Рахмат.